Жаңы төрөлгөн балдарды киндиги түшкүчө чулгакка багабыз. Киндиги 9 күндө түшөт. 9 күндөн киндиги түшкөндөн кийин анан бир кой соёбуз, боорсок кылабыз. Анан кычырабыз коңшуларыбызды, айылдагыларды, жакын айылдагыларды. Анан бешикке салабыз, бешигин жараштырабыз да. Бешикке канча айдан кийин бешикке саласыздар? Ошол анан 15 күндөн кийин салабыз. 9 күндө киндиги түшөт. Анан 5 күн дагы ошондой чулгакка багабыз. Анан бир күн анан боорсок кылабыз. Кой соёбуз, коңшуларыбызды кычырабыз, чукул айылдарды кычырабыз. 1-2 жазда келет, 1-2 жеректе келет. 1 эле күн балага той кылабыз. Анан ого камбыт-мамбыттан чачылы дейбиз, ону кылабыз. Анан бешигини жараштырабыз, аксакал азелер келет, анан бешикке салып берет. Анан бага беребиз анан. Ошону менен, ошол анан. Канча балаңыз бар? Менде азыр 6 мында. Бир кызыбыз Памылда калган, ол күйөөгө чыккан. Ушунда 7 балаңыз бар да? 7 балабыз. 7 жаңы төрөлгөн балаңыз менен. Жаңы төрөлгөн балаңыздын аты ким азыр? Алмазбек. Алмазбек. Канча ай болуп калды? 6 ай болуп калды. 6 ай болуп калды. Муну Кыргызстандан төрөгөнсүз Муну Алмазбекти? Кыргызстандан төрөлдүм. Кыргызстандан төрөлгөндө кандай ырымдарды колдондуңуздар? Кыргызстанда төрөлгөндө эч кандай анан врачтарга апардылар, врачтар төрөттү. Онда 20 күн жаттым больницада. Анан мында алып келдилер. Мында алып келгенден кийин анан 10 күндөй эле чулгакка бактым. 10 күндөн кийин ушунда нарынын аялдары келип анан бешикке бөлөп бердилер да кетти. Анан ошо боюнча бешикке багып отурам бейгам. Ошол. Мисалы сиздер баланы төрөлгөндөн кийин канча күндөн кийин атты коесуңар? Баланын атын. Бала төрөлгөндөн кийин 3 күндөн кийин ат коет. Чоң абасы кирет да, кулагы, оң кулагы азан айтат, сол кулагы тапкыр айтат, анан атын коет. Бала болсо да, кыз болсо да, бала болсо да экөөгө тең. Сиздерде мындай ооруканага барып төрөп жүрчү элеңер? Жок, оорукана жок. Үйдөн төрөдүңүздөрбү? Мен ушу жалаң эле үйдөн төрөгөмүн. Оорукана жок Памылда. Ооруканага барыш үчүн ондо 1 ай кетет. Ол алыс биз жакта. Ошондо үйдөн 6 балаңызды тең үйдөн төрөгөнсүз. Ооба. Үйдөн төрөгөм сап. Мен 10ду төрөдүм. Жалпы 10ду төрөгөнсүз. 1-2 жөө бөлдү. Калганы бар. Үйдөн эле төрөгөм. Кимдер төрөтөт сиздерди? Жок, коңшуларыбыздын аялдары, жеңелерибиз бар, кайынсиңдилерибиз, кайнэжелерибиз. Ошолор келип эле төрөт экен да. Бирибизди эле. Балалардын ден соолугу кандай болот? Андан кийин төрөлгөндөн кийин кайра ооруканага? Жок, оорукана. Коюп коет, мана ушуларды доктурга деп барганыбыз жок иште. Чоңоёт. Таза болот анан, баазгысы ажал жеткени өлөт, ажал жетпеген жүрө берет анан. Оорукананы билбейбиз биз. Врачты билбейбиз. Сапсын. Барбайсыздар. Ооруп калсаңыздар кантип дарыланасыздар? Оорубайбыз да, ооруп калсак эч кандай кылбайбыз. Мисалы, ысык экен дейбиз да аш кылып ичебиз, суук экен дейбиз да дагы бир май куябыз да аш кылып ичебиз да отура беребиз. Ошол эле. мисалы басып баратып мындай капысынан жыгылып калып, бутуңар сынып калса, же колуңар кокуса калса, аны ооруканага барбайсыңарбы? Биз жыгылбайбыз, Памылда сап. Жыгылбайбыз да сынбайт. Улак тартса анан эректелер жыгылат, колдору бир аргысы чыгып кетет, я бир сынып калса. Таңып коет, табиптар бар, таң аттагана чөп бар, ондо бир кара бурма деген чөп бар, ошонун бергенде эле бир 15 күндө сакаят. Өзүңөр эле элдик дарыгерлерге эле кайрылып анан. Ошо ошол элдик эле ошол табип кишилер бар, ошо жокто эректе азды ошо кишилер эле таңып коет, сакайып калат. Балдар, кичинекей балдар катуу ооруп калса, жана тумоолоп ооруп калса да өзүңөр дарылайсыңарбы? Өзүбүз да дарылабайбыз, эми Кудай өзү эле ондой катуу ооруп да калбайт. Бир табип киши бар, ошол кишиге айтабыз, көбүрөөк ооруп калса. Ошол киши келип бирке билгенин айтат, анан кайтып эле айыгат. Бала төрөлгөндөн кийин жанакындай той өткөрдүңөр анан. Жана тушоо кесүү деген той бар го бизде. Биз тушоо кесүүнү бар экен, ону биз кылбайбыз биз жакта. Буякта ушу силер жакта ошондой кылат экен, биз тушоо да кеспейбиз иште. Дагы кичинекей балдарга дагы эмне кандай ырымдар жасайсыңар? Кичине балдарга эч кандай ошол. Отургузуп мусулманчылыкка уул бала болсо ошондо той беребиз, элди кычырабыз, кой соёбуз, боорсок кылабыз. Ооба. Канча жашына отургузасыз? Улак беребиз, ошондо ошол 3 жашка киргенде, 2 жашка киргенде отургузабыз. Баланы отургузасыңар, 3 жашка киргенде. Мисалы балага той бергенде канча мал соесуңар? Көп соёбуз, анан элге каратып, эл көп келсе көп соёбуз, эл аз келсе аз соёбуз. Ошого каратып соёбуз. Канча мал, мисалы 1-2 малдан канча мал? 3тү көп сойсок. Онон көп сойсок 4, 2 анан аз сойсок.
ошол. Сиздерде кыздар андай барктуу болобу төрөлгөндөн кийин же эркек уулдар бар? Бизге баары барктуу болот. Кыз да бала да. Кыз дагы бала дагы. Экөө тең окшош болот. Кыз болсо да кош болобуз айтабыз, кызым бар дейбиз. Бала болсо айтабыз, келин алат экен жакшы деди, онон бетер кош болобуз. Окшош экөө тең бизге. Мисалы бала көрүп келгендер кандай салттарды колдонушат? Бала көрүп келишет. Бала көрүп келеттер. Олар балага эгин аяк алып келет. Ошол Эгин аяк деген эгин аяк анан ошол көйнөк алып келет, баскат алып келет. Шапак алып келет, ошо бар тапкан кийим алып келет. Чапан алып келет дизат анан. Ошо тапкандарын алып келет анан ошол. Шу жактагыдай эле силер окшош. Мисалы сиздер кийиндери төрөсө кандай белектерди беришет? Жолдоштору, жосо бир кайненелери, Күйөөлөрүбү? Күйөөлөрү белек да бербейт, иштеп отура берет бийик. Күйөөсүнүн белегин берет, отурат анан. Кайненелер анан ошол тапкан көйнөк табабы, жоолук табабы ошо келиниге берет. Баласыга небересиге дагы ошо тапканын берет.